Саламатсыңарбы балдар? Кандайсыңар? Жакшы салдыңарбы? Мен ойлоймун, ар бириңде маанайыңар эң сонун. Маанайды көтөрөлүчү балдар кана. Алтын эреже, колду бат-баттан самында жууп тур, телесабакты калтырбай көр. Сабактын темасы гербарий деген эмне? Балдар, сабактын максаты гербарий жөнүндө түшүнүк аласыңар. Гербарий жасай аласыңар. Ошондой эле айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоого тарбияланасыңар. Балдар, гербарий деген бул кургатылган чөптөрдөн, кургатылган гүлдөрдөн, кургатылган жалбырактардан жасалуучу нерсе. Муну биз гербарийди үйүбүздүн коозугу үчүн жасасак болот. Колубузда кармап турган китебибиздин, дептерлерибиздин сыртыны гербарий менен жасап алсак болот. Гербарийде биз ар кандай жаныбарларды, гүлдөрдү бизге эмне жаккан болсо ошол нерселерди жасап алсак болот. Ал үчүн бизге сөзсүз түрдө кургатылган чөптөр, кургатылган жалбырактар, кургатылган гүлдөр керектелет. Кургатылган чөптөрдү албасак эгерде, биз жаңы үзүлгөн чөптү, жаңы үзүлгөн жалбырактарды ала турган болсок, анда биздин гербарийибиз бат эле солуп, бат эле жаман болуп кетет. Азаматсыңар балдар, силердин колуңардан сөзсүз түрдө гербарий жасоо келет. Жана да өзүңөр окшош таза, тыккан, сулуу кылып жасай аласыңар. Балдар, силерге тапшырма. Гербарий жасагыла. Азаматтар, менин алтындарым, менин билимдүүлөрүм сөзсүз түрдө ар бир нерсени жасоо колунан келет. Саламатсыз бежеке, мен аны жасадым. Саламатсыз бежеке, мен гүлдү жасадым.